Атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоого алган мыйзам толук кандуу иштебей жатат. Мындай пикирди депутат Улан Примов жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анда депутат жылына 40 миллиард сомдон ашык мамлекеттик сатып алууларда атамекендик өндүрүшчүлөрдүн үлүшү канча экенине, бул боюнча анализ бар жоктугуна кызыкты. Бирок Каржы министрлиги буга так жооп бере алган жок. Ошондуктан Улам эл өкүлү мамлекеттик сатып алууларда инвестициялык чоң ресурс жаткандыгын, муну менен атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо мүмкүн экенин билдирди. Бул боюнча анализ болушу зарыл. Бул акчанын канчасы сыртка кетип, канчасы өзүбүздүн ишкерлерде калып жатканын билишибиз керек. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамда атамекендик өндүрүшчүлөрдүн колдоосун караган берени бар. Бирок бул берене толук кандуу иштебейт. Бүгүнкү күндөгү мамлекеттик сатып алуулардын биринде да өзүбүздүн ишкерлерге артыкчылык берилбейт. Жеңилдиктер каралган эмес. Ушул мыйзам толук кандуу иштеп, биздин өндүрүшчүлөр мамлекеттин колдоосун сезиши керек, деди Улан Примов. 20% биздин атамекендик өндүрүшчүлөргө жеңилдик берилиш керек. Бүгүнкү күнү мамлекеттик сатып алуулардын бир дагы объявлениясында, жарыясында атамекендик өндүрүшчүлөргө 20% жеңилдетилик берилет, жана ошолорго приоритет катары бүгүнкү күнү жок. Ушул мыйзам толук кандуу иштеш керек. Мухаммедкалый Дүйшүкевич. Мамбердиевич, муну сөзсүз көзөмөлгө алабыз. Мен азыр өткөндө да талкуулаганбыз. Негизи бул жерде жана ЭСке киргенде бардыгына бирдей шарт түзүш керек дегенде биз толкуулап айтканбыз. Жергиликтүү бизнесмендерге, ишкерлерибизге сиз айткан абдан туура айтып атасыз да. Каражаттын баары тышка чыгып атат. 20 миллиардтын 50-40 миллиардтын теңи чыкканда эле 20 миллиард кетип атат. Иначе бизден инвестицияга келчү акчалардын баары жок болуп атат да. Ошон үчүн муну биз ойлойбуз, эгерде жанагыдай мыйзам өзгөртүү кире турган болсок, муну тез арада кылышыбыз керек да. Биз жакында эле талкууладык бул боюнча. Мухаммедкалый Дүйшүкевич, мыйзам бар. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдын 4-чү беренесине так даана жазылган. 20% ички берүүчүлөр тарабынан сатып алууда 20%га чейин жеңилдиктер бере алат деп. Ошон үчүн ушул норма толук кандуу иштеш керек, Адыл Алешевич.